Namazды тоқтату 4 түр болот. Биринчи намазды тоқтату арам. Бул үзүрсүз тоқтату. Сиз намазды баштап алдыңыз. Эч бир себеби жок эле, без причина, эч бир жүйөлүү себеп жок. Сиз намазды токтотсоңуз, намаз некен токтотуу харам болот. Экинчиси, намазды токтотуу мубах болот. Мисалыга, байлыгыңыздын жок болуп кетүүнүн коркунучу бар. Бирөө алып кетип калышы мүмкүн, уурдап кетиши мүмкүн. Ошондой мезгилде намазды токтотуу некен мубах, рухсат. Үчүнчү, токтотуу мустахаб болот. Ал кайсы толуктоо үчүн токтотуу. Жанагындай мисалда, мен фарзды баштадым, жамаат келип калып, ошол намазды баштаса, мен токтотуп, имамга уюсам, не болот? Дагы толугураак болот. Жамааттын сообун дагы алам. Мына ошондой мезгилде токтотуу мустахаб болот. Төртүнчүсү, важип токтотуу. Ал жанды сактап калуу үчүн. Мисалга, бир адамдын жанын сактап калуу үчүн да. Мисалга, бирөө сууга чөгүп кетип атат. Же өт чыгып бирөө күйүп калышын коркунучу бар. Мына ошондой мезгилдерде намазыңызды токтотуп, тигинин жанын сактап калуу эмне болот? Бул милдет болот адам мойнуна. Эгерде фарз намазды окуп жаткан кезде баланы, мисалга, ата-энеси чакырса, эмне кылат? Жооп бербейт. Түшүндүңүзбү? Мисалга, мен фарз намазды окуп жатам, ата-энем мени чакыра турган болсо, мен ага жообуна не кылбайм, жооп бербейм, намазымды бүтүрөм. Бирок эгерде жардам сурап чакырышса, истигаса, кандайдыр бир зыянга учурап атып чакырган болсо, анда эмне кылам? Анда жооп берип барышым керек болот. Намазды токтотуп. Ал эми нафыл намазды окуп жаткан кезимде мени ата-энем чакыра турган болсо, анда бөлүп карайбыз. Эгерде ата-энем мен намаз окуп жаткандыгымды, нафыл намаз окуп жаткан билип туруп чакырган болсо, анда жооп бербейм. Жооп бербейм, намазымды бүтүрүп анан барам. Ал эми эгерде алар билбейт, мен намаз окуп жаткандыгымды, анан мени чакыра турган болсо, анда мен жооп берем да. Не кылам? Намазды токтотуп, барып ата-энемдин кандайдыр бир айта турган сөздөрү болсо, аны угуп, эмне кылам? Андан кийин нафыл намазымды келип кайра казасын окуп коем.